Кадамжай районунун Актурпак айыл өкмөтү күрүштүн мекени катары таанымал. Бул аймакта 3000 гектарга жакын күрүч айдалып, Кыргызстанга белгилүү Актурпак күрүчү өндүрүлүп келет. Башка жактарга салыштырмалуу сапаты жагынан жогору болгондуктан суроо талап көп. Ортомчулардын да негизги соодасына айланган. Алар дыйкандардан арзан баада алып, кымбатка сатып көнүшкөн. Актурпакты күрүчүнү Тажикстан алып кетет. Тажикстан келип, Тажикстандан көбүрөөк ошолор соода кылып, ошолор алып кетет. Өзүбүздүкүлөр болсо ортомчулукка өтүп алгандагын эч кандай дыйкандарга жол бербейт. Дыйкан болсоң сата албайсың, алып сатар болсоң күндүнү көрөсүң ошол. Ал эми ортомчулар аркылуу күрүчүн дүңүнөн сатуу гектарлаган жер иштеткен дыйкандарга ыңгайлуу экен. Арзан болсо да тонналаган продукциясын тез арада сатып, убакытты үнөмдөшөт. Алардын айынан алакандай жерге күрүч айдап, үй бүлөсүн баккан карапайым дыйкандар да арзан баада сатууга аргасыз болушууда. 50 гектардан, 100 гектардан аренда жер алгандар бар да. Ошол адамдар арзан баада сатат да. 40тан, 30дан да берип коюшу мүмкүн. Анан мына бизге окшогон карапайым адамдардын только үлүш менен байланабыз да биз. Же болсо 1 гектар, 2 гектар аренда жерибиз болушу мүмкүн. Анан биз ошо баада сатканга аргасызбыз да. Мындан сырткары бул жылы аба ырайынын ысык болгону да күрүштүн түшүмүнө кедергисин тийгизди. Гектарына 2 тоннага жакын түшүм алган дыйкандар 1 тоннанын тегерегинде гана күрүч өндүрүшкөн. Жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнүн айтымында күндүн ысыктыгынан пайда болгон оорулардын алдын алуу аракетине карабай, күрүштүн түшүмү аз өлчөмдө өндүрүлүп калган. Аба ырайы ыстык болгондон кийин суу кенен эле болду быйыл, суу жакшы эле болду. Аба ырайынын ысыктыгынан түшүмдүүлүк начарлыгынын себеби көп оорулар көп болот. Күн эгер ысык боло турган болсо мисалы. Ошол заң деген касалдар болот, курт жеп атат. Алдын алдык, бирок все равно баары бир бул апотекада келип ошол мээ кылып атат. Күрүштү оруп жыйноо иштерине атайын техниканын жетишсиздигинен кошуна Тажикстандан келген жалданма жумушчулар тартылган. Күн сайын 300гө жакын мындай жумушчулар иштешип, бир күндүк эмгек акысына 500 сом алышат. Ал эми техниканын жардамында ордурган дыйкандар 20 000 сомго 1 гектар күрүчүн жыйнатат. Күрүч оруучу атайын кичи комбайндар алынып келинсе, дыйкандар үчүн күрүчүн жыйноо коромжусуз жана колго ордурганга караганда бир топ арзан болмок дешет дыйкандар. Мини комбайндар, баягы орчу комбайндар боло турган болсо, айыл чарбасынын баары эми аз бирок. Азыркы бүгүнкү күндө өзү ора турган комбайндар кидетип 6га жакын. Ал успет кылбайт. Гектарына 20 000ден алып атат, эчтеге куйбайт алар, оңой түшөт. Эсептеп көрсөк, эл менен адамдар менен ашарчылар менен ордургандан көрү арзан түшөт экен кайткан комбайн. Бир күндө жыйып алат. Бул жылы жаз эрте келгендиктен Актурпакта күрүч өндүрүүчүлөр мөөнөтүнөн 1 ай мурда оруп жыйноо иштерин башташкан. Азыркы учурда күрүч аянтынын 20%га жакыны жыйналып, жергиликтүү базарларда сатылууда. Нургазы Жайнаков, Азатбек Курбанбеков, 7 канал Баткен өкүлчүлүгү.